Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгін сіздер менен көз тиюдөн, сыйкыр дуалардан, жин шайтандардын илешкендеринен, дегеле жамандыктын кандай түрүнөн коргонуу жөнүндө сүйлөшөбүз. Эң биринчи ар бир кылып аткан ишибизди бисмиллах сөз менен баштайбыз. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: бисмиллах деген сөз адам баласы менен жин шайтандардын ортосундагы тосмо болот дейт. Ошол себептен бисмиллах сөздү ар бир акыбалда, ар бир учурда айтууга үйрөнөбүз. Андан кийин музыкаларды угуудан алыс болобуз. Анткени музыкалар коюлган жерде, музыкалар коюлган үйдө жин шайтандардын чогулуусу анык. Андан кийин Бакара сүрөсүн окуп турабыз үйдөн. Же окушту билбей турган болсок, дайыма телефондон, интернеттен Бакара сүрөсүн үйгө коюп турабыз. Ошол Бакара сүрөсү жин шайтандардын кубалаштыгы жөнүндө пайгамбарыбыз хадистеринде келген. Жана Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн күндө эртең менен жана кечки убак 3 жолудан кайталап окуп турабыз. Андан кийин Аятал Курси деген аятты эртең менен 3 жолу, кечинде 3 жолу жана жатаарда дайыма окуп жатабыз. Андан кийин ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир деген зикирди эртең менен 100 жолу, кечки убак 10 жолу кайталайбыз. Андан кийин бисмиллахиллази ла ядурру ма'асмихи шайун фил ард ва ла фис самаи ва хуа ас-самиул алим деген зикирди дагы эртең менен дайыма 3 жолу жана кечки убак дайыма 3 жолу кайталайбыз. Андан кийин хасбиаллаху ла илаха иллаху алейхи таваккалт ва хуа раббул аршил азим деген зикирди эртең менен 7 жолу, кечки убак 7 жолу кайталайбыз. Андан кийин дагы бир зикир аузу бикалиматиллахи таммати мин шарри ма халак эртең менен 3 жолу, кечинде 3 жолу кайталайбыз. Андан сырткары ушул эле аузу бикалиматиллахи таммати мин шарри ма халак деген зикирди кайсыл бир жерге барганда, кайсыл бир үйгө барганда, кайсыл бир айылга конокко барганда дагы ушул дуаны бир жолу айтып койсоңуз, ошол барган жердин ар кандай зыяндарынан Аллах Таала сизди коргойт. Жана күндө асыр намазынан кийин уиду аулади бикалиматиллахи тамма мин кулли шайтани ва хама ва мин кулли айнин лама деген зикирди дайыма айтып жүрсөңүз, бул сиздин балдарыңызды коргоо дуасы болуп эсептелет. Жогорудагы айтылган дуаларды жана аяттарды чын ыклас менен, Аллахка толук таянуу менен аткара турган болсоңуз, Аллах Таала сизди бардык жамандыктардан, бардык көз тиюлөрдөн жана бардык сыйкыр дуалардан сизди коргойт. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah.